Assalomu alaykum, саламатсыздарбы? Ушул көрүп турган жер могу бүтпөгөн үйү, бул жакта бүткөн бир канасы бар экен. Ушул жер сатылат экен. Бул жерден аянты, бул жагы 23 метр, бул жагы 35 метр. 8 соток. 8 соток. Бул жердин кызыл китеби бар. Документтери ошол кызыл китеби жакшы. Свет, электричество, электроэнергия бар, анан суу дагы бар, суу наракта бар, бул канада дагы бар, анан бул жерде дагы бар. Ошондой бул жерде бүткөн бир канасы бар, наракта бүтпөгөн 4 канасы бар. Камыгыштан кылынган. Бул жакта пескоблоктон дагы ушул кухня дагы башка каналар кылганга даярдап башталган, бирок токтоп калган. Көрүп турганыңыздай бул жерде мына стяжок куюлган. Анан бул жерде мына жашыл зонага даярдап коюлган. Анан септиги дагы бар экен. Бул жерде бир, анан о нар жакта даараткананын жанында дагы бар. Ошол жерде туалет дагы бар. 23 метр, 35 метр. Эми баасына келсек, баасы $25.000 деп атат. Келип, көрүп, ушул жердин үстүндөгү келишим түрдө кичине түшүп берет. Азыр каналарын бир-бир көрсөтүп өтөбүз. Бүтпөгөн, бирок көрсөтүп койгонго болот. Бул жерде мына киргенинизде коридор. Бул жакта бир кана. Азыр свети азыр күндө жок экен. Азыр эми келгенде ошо светти иштетсе жанат. Бул жакта дагы бир кана. Бул жерде 2 кана. Бул жерде бир, бул жакта бир. Печкага, анан эшикке место калтырылган. Чыкканыңызда бул жакта хажаткана, анан дагы бул жакта чоң местосы бар. Бул жердеги кананы дагы көрсөтүп коебуз. Бул жерде дагы бир кана бар мына. Бул жерге суу түшүрүлгөн. Кухня кылып иштеткенге. Дарвазасы бар. 4 тараптан тосулган. Анан жайгашкан жерин түшүндүрүп өтөбүз. Бул азыр Бегебат айылы. Бул жакта мына сетка менен тосулган. Наркы бет уже Өзбекистан. Өзбекстандын баягы чек ара таможнясы наракта. 300-400 метр жүргөндө ошол таможня. Бул жак уже Өзбекстандын ички тарапы. Бул жакта көчөдө ошол үйлөр бар, жашап аткан адамдар көп. Кимге кызык болсо, көрсөтүлгөн номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Баасы $25.000. Кем бар.